Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Сузак районунун урматтуу тургундары, үй ээси болуу убактысына туш болуп жаткан мекендештер, бүгүнкү салтанаттын кымбаттуу катышуучулары. Бүгүн биз бул жерге мамлекеттин калкка кам көрүү саясатынын кезектеги жандуу мисалы Сузак районунун Багыш айыл аймагындагы Асман Резиденс 4 жаңы турак жай комплексин пайдаланууга берүү үчүн чогулуп отурабыз. Бул күн үй алуу убактысына ээ болгон жарандарыбыз үчүн өзгөчө күн десек болот. Буюрса, бул үйлөрдүн жарыгы жанып, балдардын күлкүсү жаңырып, жаңы турмуш башталганы турат. Тапшырылып жаткан батирлер үмүттүн, ишенимдин, ынтымактын жышааны, мамлекет менен элдин биримдигинин белгиси болгондуктан, сиздердин бүгүнкү сүйүнүчүңүздөргө тең орток болуп жатканыма мен дагы кубанычтамын. Үй бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парзы катары кабылдайбыз. Бүгүнкү күндө жарандарды жеткиликтүү жана ыңгайлуу турак жай менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттин саясаты жигердүү ишке ашырылууда. Мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коому өлкөнүн мамлекеттик турак жай саясатынын борбордук институтуна жана жеңилдетилген ипотекалык батирлерди тапшыруу механизмдеринин өнүктүрүүнүн негизине айланды. Акыркы маалыматтар боюнча 2025 жылдын 9 айында үйгө муктаж болуп кезекте турган жана үлүштүк курулуш механизми менен 50% төлөгөн 3621 жаранга батир берилди. Ар бир тапшырылган үй бул берилген убадалардын аткарылышы элибиздин ишениминин акталышы болуп эсептелет. Бизге элдин ишенимине ээ болуудан артык эч нерсе жок. Мына ошол ишенимди сактап, элдин турмушун жеңилдетүүгө багытталган иштерди туруктуу түрдө жигердүүлүк менен улантып келе жатабыз. Урматтуу агайын туугандар, бул жерден мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставдык капиталы 2015 жылы 10 миллион сомду түзгөн болсо, быйыл ал 87,5 миллиард сомго чейин өскөнүн белгилеп айта кетейин. Үй алуу үчүн арыздарды кабыл алуу санариптештирилип, түндүк мобилдик тиркемесинин ишке киргизилиши кезектин автоматташтырылышына жана коррупциялык тобокелчиликтерден арылууга өбөлгө түздү. Азыркы учурда 13 миңден ашык үй бүлө турак жай менен камсыз болуп, дагы 69 миңден ашык жаран мамлекеттик программалардын алкагында үй алуу үчүн кезектерин күтүп жатышат. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компания мамлекеттин жергиликтүү турак жай системасынын натыйжалуу жана туруктуу моделин көрсөтүп, миңдеген муктаж жарандарыбызды үй менен камсыз кылып, экономикалык өсүштү жана инфратүзүмдүн өнүгүшүн стимулдаштырууда. Жетишилген жыйынтыктар мамлекеттик турак жай саясатынын негизи катары стратегиялык маанисин далилдеп турат. Ал эми батирлерди тапшырыла турган Асман Резидент 4 турак жай комплексинде 9 кабаттуу 12 үй курулуп, жалпы 945 батирди камтыйт. Анын ичинде үмүт артып, кезекте турган 153 жаранга бүгүн мына азыр ак өргөлөрүнүн ачкычтары тапшырылмакчы. Калган жарандарыбыз Кудай буйрса 1 айдын ичинде кирип жашап каласыздар. Бул көп кабаттуу үй дагы жашоого ыңгайлуу, коопсуз, заманбап стандарттар жана тиешелүү шарттар менен курулду. Мындай кубанычтуу учурдун артында чоң эмгек, тынымсыз аракет жатканын белгилеп кетким келет. Бул турак жайдын курулушуна катышкан бардык адистерге, куруучуларга, инженерлерге, архитекторлорго, мамлекеттик ипотекалык компаниянын жамаатына ыраазычылык билдиргим келет. Биз мындан ары дагы өлкөбүздө муктаж болгон ар бир үй бүлөгө өзүнүн баш калкасына, уюткулуу очогуна ээ болсун деген жакшы тилек менен ишибизди уланта беребиз. Бул багытта жаңы долбоорлорду ишке ашырабыз. Жарандардын жашоо шарттарын жакшыртууга мамлекеттин бар күчүн жумшайбыз.
Турак жай курулушу боюнча стратегиялык пландар узак мөөнөттүү мүнөзгө ээ, заманбап жана ыңгайлуу турак жай объектилери келечекте дагы тынымсыз курула бермекчи. Урматтуу үй ээлери, жаңы конушуңарда жаңы дем менен жаңыча жашоо башталсын, алдыга койгон ой максаттарыңыздар орундалсын, балдарыңыздар билимдүү болуп, мамлекетине, эли журтуна, мекенине кызмат кылып из калтыра беришсин. Үйүңүздөрдө ар дайым тынчтык өкүм сүрүп, ырыс кут уялап, береке кетпесин. Ушул жерден агарып көгөрө бериңиздер, жаңы конушуңуздар кут болсун. Кут болсун батыриңиз мынакей. Канча жыл dediniz? 42 жыл мугалимсиз, Канча балаңыз бар? 3 балаңыз. Канча комнат квартира? 1 комнат. Ушундай болуп калды. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү аземдин катышуучулары, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин ушул бүгүнкү батир алаткан жарандардын кубанычы чексиз. Ушул мынакей айылда ушундай үйлөр курулуп, ушундай жарандарга мүмкүнчүлүк берип атканына абдан ыраазыбыз. Ишиңизге ийгилик, баарыңыздарды үйүңүздөр кут болсун. 7 этажга чейин. 7 этажга чейин. 7 этаж салсаң бул эми болуп калат, Ушуну айтып атпайбы? 7 этаж салсаң анда лифт коюш керек болуп калат, Анда лифт менен эле 7 этаж кылсак, 7 этаж анан стоянкаларын ушундай кылып койсоң болот экен. Ар бири келип өзүнүн стоянкасы болсо квартира. Жер калтырып туруп. Могу жер канча гектар? Вообще 482. 482? Ой, анда бу аякка мындан көп кетет Geliniz, siz benim uçuraşan kaptan kuvanıştım. Rahmat sizge. Şunda bir el için işlep, şunda üylerde salıp, el için işleyen için, den solun çın bolsun, daim şunda işlep жүрөр. Kuda kalasa en kısazlıkta da prezident oluşuna koldayımız el 90% şaylap olabız. Kuda kalasa. Шайлайбыз, Кудай кааласа. Кимиңиз, уулуңуз, кызыңыз алып атат? Уулум алып атат. Уулуңуз. Каякта иштейсиз? Немеде диализалан. Диализалан 10 жылдар бери ошондо. Демек, иштеген жериңизчи? Лайт академияда. Gel gelişmek seni görür, televizyonda görür. Kaynanayınların bir işi. Buna televizyonda görür, buna Kuday'a bir karışır, öz yüzle böyle dağılsın. Şimdi bir karışır. Bir yakar giriniz. Görsün görsün kaynanayın, mala değil. Bakın 30 yıldan beri şu an babada yeni böyle şveselerden öğretmenler. Bunu falan da Жақсы екен. Осы үйеле шығарып. Жоқ. Уақытыңыз тар, мен El için işlep жүресің, рахмат саңа. Тілесең, Құдайым тілегің берсін. Ден солың чың болсын, болашақаң менен, şu туған ұруң мен, ел жұртың менен тынч болуп, аман болуп, дайым жақсылықта да жүрөр болсын. Саламатсыңар. Konuşuңар құт болсын. Болсын, nasıl Konuşuңар құт болсын. Бұл жақсы болып екен. Қанша комнат жер? Bir комнат екен, Кіммен алдыңыз? Сіз алдыңыз? Милиция капитан. Қанша жыл болды іштегеніңіз? 10 жыл. 10 жыл, жақсы. 10 жылда. Қаяқта жашап жүрдіңіз? Квартира алып жүрдіңіз? Ата-енеммен жашадым. Жоқ, ата-енеменен бірге. Қанша балаң бар? Балам жоқ қойдым. Үйленесің бе? Қаншадасың? Биыл бұйырса. Tamam gelse birlikte oturur. Kvartira olmadan үйленейін деп жүрмесің, Құт болсын квартираңыз. Жақсы да екен бе? Отделкалар жақсы екен, Намоз диyelim. Саламатсыздар. Konuşuңарыңыз болсын. Ой, жігіт, қаншада бұл? 2 жашта. Молодец. Тілі шығып қалды ма? Дұрыс алып. Жал, bir балағар бар ма? Bir бала. Қанша комнат алдың? 2 Қаяқта іштейсіз? Мен мектепте. Мектеп мұғалімсіз? Мұғалім. Қанша жыл болды мұғалім? 5 жыл. Биыл 6 жылға кетеді. Сіз қаяқта іштейсіз? Мен өзі жеке ішкен. Жеке ішкен? Келіншегіңіз алған екен, да? 2 комнат, Жақсы процент. Ассаламу алейкум. Құт болсын konuşuңар. Жақсы екен квартира? Жақсы екен. Болады ма? 9-нчы этаж екен, бұл?
жерден ағарып көгөргүлө. Келин алып кыз узаткыла. Güzel. Memleket Ассалаумағалейкум. Қандайсыздар? Жақсы құт болсын квартира. Сіз алдыңыз ба? Қызым алады. Қыз қаяқта іштейсіз? Айтмай. Қанша жыл болды іштегеніңіз? 2 жыл. Екі жыл? Негізі дүрсемде болды негізі. Очеркке тұрғанымыз. Кезеге тұрады. Жақсы. Қанша комнат екен? Bir комнат. Жақсы екен? Атанчалы салды. Қуанышымызға шек жоқ, разымыз. Алла разы болсын. Жақсы құт болсын. Шу жерден ағарып көгөргүлө. Келін алып қыз ұзатқыла дегендей. Тойларлы болып тұрсын. Hiç korkutma. Жақсы болады. Шеф, у меня даже близко жоқ больше. Барды сондан Dolaplarda барды құда қаласа. Болды, молодцы. Ушундай кылып сала бергиле. Демесі скамейка парк менен 3 заезд бар. Европаға барғанда ушундайларды көрүп алып кызыгат элекин. Жасап койсо болот. Өзүңүз жасап койсо. Комплекс шишаны көрүп алган сыктанды керек. Биз андан ашпай буюрса. Айыл жергесинде ушундай кылып көрүп койдук. Молодец. Олардың дағы соңына көп қойдық. Ассалаумағалейкум. Бул жактан баштап, мына жактан. Бул жерде айтып кетчү өзгөчөлүктөрү жер аянты 4 гектар 80 сотик болгон, а бул жерде буга чейинки биз курулуш баштаган чейинки абалы өтө мындай акыбалы начар болгон. Подвалдары бүт баягы погребной ямалар болгон. Вино сактоочучу. Ошолор тазалаш өтө кыйын болду да. 3-4 ай ошо кетти да жаман кыйналышты балдар. Техника экономикалык показательдер бүт айтылып бүттү дейм. Канча квартира, канча этаждан болгону, ал эми өзгөчөлүктөрүн айтып кетсе жер болчу. Бул долбоорубуз өзгөчө болгон. Планировкалары аябай просторный болуп, анан бардык материалдарыбыз лабораториядан өтүп, 9 баллуу системага жооп бере турган болуп, сейсмикалык институттан да жооп бере турган болуп өткөнбүз. Өзгөчөлүктөрү дагы парковочный местолорубуз бар жер алдында 172. Жер үстүндө болсо 514. Сырткы жасалгаларыбыз дагы өзүңүз көрүп тургандай өзгөчө жасалган. Барды 945 квартира, 126 3 бөлмөлүү, 441 2 бөлмөлүү, 1 бөлмөлүү 378. Жер алдында 172 парковочный место, жер алдында үстүндө болсо 514. 380 кладовой местолорубуз дагы бар. Минус 1-де. Жакшы экен. Подвалдан жанагы стоянкадан сразу лифт менен көтөрүлүп кетти. Лифт түшөт. Машина кіріп тұрғандасың, бар үстіне шығып. Аят үстін жайы қышы демей, удобство да. Ыңғайлы. Kışında жылуу жайында сап. Құт болсын ән мына үйлеріңізді. Құт болсын, шын жерден ағарып көгөргүлө, келін алып қыз ұзатқыла дегендей, той еле болып тұрсын. Жақсылықтар еле болсын. Darak çıksın taşına, dört diyesin başına, köylügön çıksın taşına, o iki dost köz diyesin başına. Allah! Құдай қабыл болсын.